Мен президентті жетелеп шыққан қатынмын, мен жөнін жетелеп шығып қоямын. Андай дозаға жеткізбей, еме болса, эшик ачык ана шығып кете берсін бардығы. Ош шаарынын Манасата муниципалдык аймактык кеңешинин кварталдык комитеттери жаңы дайындалган жетекчинин кызматтан кетүүсүн талап кылып чыкты. Аймактык кеңештин жалпы жамааты жана 16 кварталдык комитет башчылары жетекчисине нараазычылыгын билдирип чогулду. Анда дайындалганына 1 ай боло элек башчы Жаныбек Чолпонбаев мыйзамсыз акча алууну жана куугунтуктоону жасап жатканын билдиришти. Аймактын жетекчилигине сынак аркылуу келген Жаныбек Чолпонбаев мурун бул кызматты аркалап натыйжалуу жыйынтык көрсөтө албай кеткендигин жамааты белгиледи. Кварталдык комитеттер аймакта бул кезге чейин жетектеп келген Нургазы Ахматовдун кызмат ордун калыбына келтирүүнү талап кылышты. Жаңы дайындалган башчы Жаныбек Чолпонбаев эч бир кызматкерди куугунтуктоого албаганын айтып, жетекчилик кызматка мыйзамдуу келгенин жөө келтирди. Нараазычылык айтып чогулгандар талаптары аткарылбаса, жетекчини кызмат ордунан кууп чыга тургандыгын эскертти. Муниципалдык аймактык кеңештин жамааты борбордук бийлик өкүлдөрүнө дагы кайрылуу жиберген. Бардығы Чолпонбаевтан, потому что Жегич, коррупционер, біз иштегенбиз ал киши менен. Азыр бияк айтып атат. Но жаш кыздар, біз кече айтып атабыз могу темир базар, машина базардын неме запчасы. Кандай иштерди алып бардык? Бөлүнүп алып. Кандай? Налогко біз жардам берип, ошону көтөрдүк. Канча деген біз баягындай немеге кирбей калгандарды киргиздик. Эми азыр келип алып туруп булар в течение 15 күндүн ичинде жап жаш кызга мына жерде аппараттагы айтып атат. Бизге доля алып бересиң ошол жерден деп. Ал кыз айтат. Ал кыз азыр жок болуп калыптыр. Ооруп калыптыр. Ал кыз айтат. Мына ушундай деди. Биз жаздык. Президентке жаздык. Улуу неме Ташиевке жаздык. Мэрияга жаздык. Прокуратурага немени тапшырып койдук. Эгерде бизди урматтуу биздин президентибиз уккан болсо, жанагындай коррупционерлерге мындай жардам бергиле деген сөздөрү бар. Анан кечегинде акыркы жыйынында да мен угуп калдым. Бул Чолпонбаев 101 статья менен соттолгон. Анан кече мэрияга барып айттык биз. Ушундай соттолгон бул. Кандай бул өзүн тарбиялай албаса бизди тарбиялайбы же башкага неме кылабы? Иштеп кеткен деп ушинтип безилдеп барып чуркап коллектив менен ушундай кылсак биздин үнүбүз угулбай калды. Анан кече Садырнур Кожоевич айтып атат. Ал мурда соттолгонбу дейт. Анын срок давности неме болбойт деди. Погашениясы болбойт деди. Ал жүрө берет ушул статья менен болгон болсо депчи. Анан ушуну айтсак дагы жетекчиликке азыр ушинтип алып келди. Ал жетекчиликти мына кылганы ушул. 3-чү немеде келген ноябрда. Мына эртең 3-үндө 1 ай болот. Эч кандай иш жок. Коррупциясы неден биз билип атабыз. Билип да келгенбиз. Ничүн ишти баштабай, өзүнүн ушунча кандай бир кемчиликтери айтылды, башкалары айтылды, иштебейбиз дедик. Ошолорду кайра ордуна койбостон туруп, ана мына ремонтту баштап алды азыр кышында. Ремонтту. Бизге ремонт керек эле. Мына жетекчи келди, неме кылсаңар да болот. Биз ушул 32 адам коллективди ызындатпай, башка кылбай, мисалы мен эгерде ушул замдын ордунда болгондо, мен начальниктин ордунда болгондо, мен ушундай элдин ызы чүсүнө мен иштегенге мага да бет керек эле, мага дагы эме керек эле. Андан көрө ушул телевиденияларга келип, ушунча аксакалдарды ызы чүгүлүп отургандан көрө бизге ушул зам чыгып кетсин, кереги жок. Чыгып кетсин. Анан кийин экинчиден дагы бир суроо. Мисалы мыйзамсыз иш кылганда президент кетип атпайбы? Элбиз агын суубуз, биздин артыбызда эң аз 6,5 миң калк бар, эң көбү 12 миң калк бар. Элди агытканда жаман болуп кетет, президенти жетелеп чыгып атат. А биз 3 эле адамга айтканда жетелеп чыгып коет. Андай дозага жетпей, эгерде биздин ушундай коллективибизди ызылдатып эметкенден көрө бизге кереги жок, чыгып кетсин. Чыгып кетсин, биз ошону каалайбыз. Биз анан дагы эме кылганбыз. Мурдагы кеткендер, андай кеткендер эмес. Бул жерде адамдын чындык үчүн күрөштүк биз. Чындык чыркырап асманда жүрөт, биз ошону тутуп алайлы депчи. Себеби Акматов Нургазы деген жош мында эмес. Ошол бары жокту кылып койгон, территорияны карасаңар ошонун иши, ошону бириктирген ошонун иши, ынтымакка тарткан ошонун иши,
грамотный жагынан да бар болчу. Ошо ремонт деп атасың, неме Жаныш, ремонттун ушу жүгүрүп жүрүп бизди мынандай эле деп Азбек Арстанович менен ошол Нургазы келип, бирок азыр суукка байланыштуу неме кылбай турайлы, сонун ремонтты кылабыз деп. Алар эгерде өзүнүн кызыкчылыгын ойлосо, бир нерсени ойлосо, алар көчөдө жүрүп да иш аткарып жүрүштү. Кабинеттен отурбай ошол жактарда да жүрүп, сууктарда. Мына Нургазы пандемияда жүрдү, күнү-түнү атасы ооруп калганда убагында дарыны жеткире албай калып, бир аптада ушул жерге келип бечара бала элди таштап кете албай, атасында убагында дарыны бере албай калып атасы өтүп кетти. Биз мэрге ошолорду да айттык. Эмгегин президенттин айтканы бар. Ишенбесеңер ошону кайра карагыла. Эгерде конкурсқа да карабайм. Ошол жерде эл калайбы, грамотныйбы, эл менен ишти алып кетеби, өндүрөбү, өстүрөбү, баары жокту аткарабы, ошол жерде иштейт деген сөз бар. Анан кийин эми менде өчү бар, анда өчү, бул ушакчынын сөзү. Менде өчү бар, анда өчү бар, кече келди эле, бүгүн кетти эле, мен келсем алдын ала биз эч неме кылбайбыз, биз чындык үчүн чыркырап атабыз. Ошол сөзүнөн уже куугунтукту билсеңер болот. Баягы иштеп кеткендер мен да оңой эле иштен алып коем деген сөзү бул. Ошондой уже куугунтук башталды. Мен эстеткеним себебин дагы бир жолу айтып коеюн. Болду. Аны чакырып туруп айтып атышат. Ошол жерден доля алып барасыңар. Булар көнүп калган. Азыр мен жаңы келдим. Анан кийин мындай деген жок. 2015-жылы бул киши менен иштешкенбиз биз. Ишмердүүлүгүн да билебиз. Азыр келгенден баштап куугунтукта биз ошон үчүн ушуга келип атабыз. Уже чыдабай калдык. Ушак башталды. Ошончолук ушак. Чыгабыз. Мынакей азыр аппараттан да угушту. Ишке келгенде титреп уже баргыбыз келбей больницага чыксакпы деп атабыз. Деп атышат. Аппарат. Биз да ошондойбуз. Анан кийин кайсы ишмердүүлүгүн көрсөт. 2015 көрсөтүп кетсе бардыгын. Биздин акчабызды жеп кеткен мына пешене терменен 3 айлыкта өлө иштейбиз бизчи. Өзүбүздүн немебизди эч дворник жок болсо шыпырабыз өзүбүз. Мусорун алабыз. Вот ошон мэрия тараптан берилген сыйлыкты бизге алып кеткен чөндөгүнө салып берген жок. Мына ушундай ишмердүүлүгү бар. Дагы кайсын айтайлы биз? Үнүбүз жеткенде айтабыз биз, болгондо айтабыз. Бизге кереги жок мындай жетекчине. Эч кимден өзүбүздүн резервде турган Манас деген грамотный балдарыбыз бар, юристтерибиз бар. Ничүн эч кимден сурабай туруп алып келип заңды өзүнө коюп коет дагы бүт немени өзүнө снимать этип, через него бардыгын кылдырат. Доля сурады, ошол кыз азыр больницада айтат ал кыз.